жыгач аябай кармап көрсөң удобный жыгач аябай жакшы. Сатыбек Молдалиев 30 жылдан бери үтүк түрлөрүн коллекция кылат. Бүгүнкү күнү алардын саны 800гө жакын. Аларды Европадан жана башка өлкөлөрдөн жыйнаган. Коллекциядагы үтүктөр бири-бирине окшобойт. Бул жерде салмагы 15 килограммдан баштап 50 граммга чейинки үтүктөр бар. Ошондой эле алардын 90% иштейт. 120 вольтко жана 220 вольтко иштейт, 24 вольтко иштейт. Анан муну поезддарда, ар кандай командировкага барганда колдонсо болот. Мен чогулткан үтүктөрүм жөнүндө айтып берсек, сөз түгөнбөйт. Анан мына бир үтүктөн баштайын. Бул эң эски үтүк 1890-жылы чыгарылган эң эски. Бүгүнкү күндө да бул иштейт. Үтүктөсө болот, колдонсо болот. Анан бул үтүктүн эң эскиси мен барктаган үтүктөрдүн бири. Анан бул болсо армиянын үтүктөрү деп айтабыз. Где-то бир өзү 14-15 килограмм. Солдаттардын шинелдерин, командирлердин шинелдерин, одеялдарды үтүктөп, ар кандай тазалыкты келтирген. Эң эле кичинекей, бул да үтүк иштейт. Бул тиги американский стилде чыгарылган үтүк жезден. Мына ушул үчөөнү мен силерге айткым келет. Бир туугандарым, досторум, бала бакыра бар, эки жакка командировкага барса баары карай жүрөт. Мен да бул жерде үтүктөрдүн жарымын ушу досторум, бир туугандарым алып келип берген үтүктөр, өзүм дагы жыйнайм. Бул үтүктөрдүн историясы Афганистан, Пакистан, Араб республикасы бар, Америкадан келгендер бар, Германиядан келгендер бар, Австралиядан келген үтүктөр бар. То есть үтүктөрдүн историясы, тарыхы ошол биздин үтүктөр менен окуп көрсө, билсе болот. Мына үтүктөрдү. Мына үтүктүн табы келип атат. Үстүмө да келип атат. Мына отундуку жыты жакшы. Мынакей даяр болду биздин үтүк. Ал эми агайдын коллекцияларынын ичинен мага бул 3 үтүктү өзүнчө алып койдум, ушулар жөнүндө айтып берейин деп. Мына бул үтүк Германияда жасалыптыр 1960-жылдары. Ток менен иштеген үтүк сыяктуу көрүнөт экен, бирок андай эмес. Мына минтип ача турган болсок, бул жагын чокко же отко коюп ысытып алып, анан муну тагып алып үтүктөй берет экенбиз. Ал эми бул экинчиси болсо, бул дагы Германияда жасалыптыр. 1950-жылдарга таандык экен. Баштан аяк желим менен жасалган, жеңил. Бул болсо жүндөн жасалган кийимдерге арналыптыр. Бул жеринен буу чыгат экен ысыганда. Жеңил, бир 100 граммга да жетпейт. Үтүктөр жылдарына жараша топтолгон. Алгачкы саптарда отун менен иштей турган үтүктөр турат. Ал эми андан ары жоокерлерге арналган. Салмагы оор, сапаты мыкты делген үтүктөр ээлейт. Мына ушундан ары электр тогу менен иштеген түрлүү дизайндагы үтүктөр жайгашкан. Келечекте коллекциясынын санын 1000ге жеткирип чакан музей ачам деген тилеги бар. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.